Падышалардын бири бир канча туткунга өлүм жазасын чыгарат экен. Бирок падышалыкка бир аял кирип келет. Бутудо боздоп ыйлаган эне. О энеке, эмне ыйлайсыз? Эмне болду? Сиз өлүм жазасын чыгарган бул 3 адам менин жакындарым болот. Кимиңиз болот? Бирөөсү күйөөм, бирөөсү бир тууганым, бирөөсү балам болот. Алардын кечириңиз, бир кадам өтүңүз. Алардын айыбын жашырыңыз, Аллах Таала айыбыңызды жашырсын. Эне келип сиз булар биздин законубузду, мыйзамыбызды бузду, буларды өлтүрбөсөк болбойт. Баягы эне ыйлаганына карап падыша макул кечирейин. Энелик урматыңыз кечирейин, бирок бирөөсүн эле кечирем. Бирөөсүн өзүңүз тандаңыз, кимиси болбосун тандаңыз, мен ошол адамды кечирейин. Анда эне карап туруп, бир тууганымды тандаймын дейт да. Себебин сурайт. Бул жерде балаңыз турат, балдан татты. Ал жерде үчөө турат эле, күйөө мени сактайт, баласы мени бар баласым менен мени сактап калат денем деп сүйүнүп турат, бир тууганы карап турат. Бирок ошолордун ичинен кимди тандады? Ал бир тууганды тандады. Падыша да кызыгып сурады, эмне болду? Неге аны тандадың? Балаң турат, күйөөң турат, өмүрлүк жолдошуң турат. Ошондо эненин жообу бул тарых барактарын өзгөртүп, жаңыдан бир печат баскандай болду да. Ошондо эне эмне деди? Күйөөгө чыгышым мүмкүн, күйөө табылат. Күйөөгө чыккандан кийин балалуу болушу мүмкүн, бала табылат. Бирок бир тууган табылбайт, ал ата энеден калган мурас аманат болуп эсептелет дейт да. Бир туугандарды кабар алышыбыз керек, бир туугандарга жолугушубуз керек, алардын ички жан дүйнөсү эмне болуп атат, карашыбыз керек. Бүгүн шашкан дүйнөдө бардыгыбыз ар ким өз нерсе болуп жүрөбүз. Кандай жакшы деген нерсеге эле жарагандай болуп калдык да. Мурдагы кеңири сүйлөшүүлөр жок, мурдагы кеңири отуруп алып бири-бириге дартташуу жок. Ошол нерсени кылышыбыз керек.